Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Сираж Адилов каналына катталып, улам көрүп турган видеолоруңуздар үчүн терең ыраазычылык жана ошондой эле видеонун алдында айта кетели. Каналга каттал электер катталып, лайк басып, комментарийга өз ой пикириңизди калтырыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү теманы баштайлы. Бардык социалдык тармактарда, жаңылыктарда, YouTube каналдарда, деги эле бардык жерлерде 2025 жылдын 1 январынан тарта жаңы мыйзам чыкты, жаңы мыйзам өзгөрүү пайда болду. 90 күн эле чет элдик жарандар Россия территориясынын ичинде жүрө алат деген жаңылык чыгып атат. Ошол жаңылык боюнча түшүндүрмө берип кетейин, урматтуу мекендештер. Бул кандай? Бул мыйзам, урматтуу мекендештер, жаңы мыйзам эмес, биринчиден. Экинчиден, бул мыйзам болгону мурдакы мыйзамдын мыйзам өзгөртүлүүсү. Анан бул мыйзам, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештерге тиешелүү жок. То есть Россия Федерациясынын территориясына работа болуп, жумуш болуп кирип, анан ошол регистрация жасатып, трудовой договор менен иштеп жүргөн мекендештерге тиешелүүсү жок. Анткени ошол трудовой договор менен сиздин Россияда иштеп жүргөн мөөнөтүңүздү узартып, мурдагыдай эле жүрө аласыздар. Болгону Россия Федерациясынын территориясына башка максат менен кирген мекендештер, то есть гость болуп, транзит болуп, же болбосо больница, туризм, ошол башка пункттар менен кирген мекендештер мурда 3 ай жарым жылдын ичинде жүрө алчу. То есть 6 айдын ичинде 3 ай общий убакыт берилчү. Кирип кайра чыгып жүрө берсеңиздер дагы жалпы Россия территориясында жүрүү мөөнөтүңүздөр 3 ай болчу. Азыр эми ошол узарып 1 жылдын ичинде 3 ай гана жүрө аласыздар. То есть 2 эсе мөөнөт кыскарылып атат. Ал дегени 1 жылдын ичинде сиздер 90 күн мөөнөтүңүздөр болот. 90 күнүн ичинде кирип чыгып ошол 90 күндүк мөөнөттү толтура аласыздар мекендештер. Бул эч кандай Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештерге эч кандай тиешеси жок. Бирок бир момент бар. Россия Федерациясында иштеп жүргөндөр, трудовой договору жок, же болбосо ГПХсы жок мекендештерге бул мыйзам түздөн түз таасири тийип калышы мүмкүн. Ал дегени Россия Федерациясында эмгек келишими жок жүрүп, анан кайра Кыргызстанга чыгып же чет элге чыгып, Россияга кайра киргенде кайра киргизбей коюшу мүмкүн. Бирок дагы бир жолу айтып кетели, урматтуу мекендештер, Россиянын мыйзамдары мурдатадан эле жазылган, бирок иш жүзүндө жакшы иштечү эмес. Муну баарыбыз жакшы билебиз. 6 айдын ичинде 3 ай гана мөөнөттө жүрө алчык, бирок өзүңүздөр билесиздер, кирди чыкты кылып биздин мекендештер кирип чыгып эле жүрөт. Акыркы убакта Россия Федерациясынын бийлик органдары Думадан баштап Министерство иностранных дел президент баш болуп, мигранттарды өтө каттуу контролго алып, бир тартипке киргизебиз деген ой максаттары бар. Ошол себептен 25-жылга 4-5 законопроект жаңы мыйзамдарды ойлоп табышкан. Режим высылки, чыгаруу режими, реестр контролируемых лиц деген нерсени киргизген. Алардын баары 25-жылы иштеп баштайт. Ошол себептен азыркы мыйзам өзгөртүү дагы 25-жылы өтө каттуу иштеп калышы мүмкүн. Мунун баарын биз практика гана көрө алабыз мекендештер. Бул мыйзамдан сырткары өтө бир дүйнөлүк аренада Россиядагы мекендештерге дүйнөгө тиешелүү бир жаңылык болду. Бул Америка Кошмо Штаттарынын жаңы президенти шайланды. 47-чи президент болуп, 45-чи президент Дональд Трамп кайрадан шайланды. Бул Россияга кандай тиешеси бар, урматтуу мекендештер? Шайлоо алдында предвыборный агитациясында Дональд Трамп айткан, Украина кризисин, Украина согушуну токтотконго аракет кылам жана Путин менен договор кылып сүйлөшүү жолу менен кандайдыр бир келишимге келгенге аракет кылам деп предвыборный агитациясында айтып келген. Ошол себептен азыркы учурда президент Трамп болду. Андан сырткары кече Сочиде Валдай чогулушунда Владимир Владимирович Путин өзү дагы лично Дональд Трампты президент болуусу менен куттуктады. Бул саясий аренада Путин тараптан өтө чоң, мындайча айтканда, кадам деп эсептелинет. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда соода-саттык карым-катнаш мамиле өтө чоң. Андан сырткары Россия Федерациясында 500-600 миңден ашуун мекендештерибиз эмгектенип жүрөт. Ошол себептен үмүт кылабыз, Россия Федерациясында тынччылык болуп, Россия менен Украина мамлекетинин ортосундагы кризис, согуш ушул Дональд Трамптын президенттик келишими менен кандайдыр бир келишимдер түзүлүп, тынчып кетсе экен деп. Ушуну менен Россия Федерациясында болуп аткан мыйзам өзгөрүүлөр жана социалдык тармактарда жүрүп аткан ду сөздөр, ушактар жана жаңылыктар, мыйзам өзгөрүүлөрдү биз кыскача туура так маалымат менен айтып кеттик. Сираж Адилов каналына сөзсүз түрдө катталып коюңуздар мекендештер, себеби биздин каналда гана эң так, туура, анан элге керектүү, мындайча айтканда, элгектен
өткөн маалыматтар гана чыгат. Ошол себептен каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар, анткени бул биз үчүн өтө маанилүү. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта калыңыздар.